саламатсыздарбы? Мен дагы эле ассамблеяда жүрөм. Бүгүн Аселдин сонун сабагы болду. Жана мен аябай сонун эң сонун аял менен тааныштым. Азыр мен силер менен тааныштырып кетейин. Бул Гүлнара Усубалиева, учурда бриллиантовый директор, 60 жашта. Мен силерге Гүлнара Усубалиеванын секреттерин айтып бериңчи деп мен жалынып сурадым. Силер менен бөлүшмөкчүбүз. Гүлнара эже кандайсыз? Маанайлар кандай? Аябай жакшы маанайлар. Рахмат кызым, что бизге көңүл буруп ушундай интервью алып атканыңа. Потому что биздин жашыбызга карабай, жаштар өсүп атат, алардын артынан калбай биз дагы өсүп атабыз. Потому что бизге дагы ушундай ийгиликтер керек. 60 жаш болгону менен мен өзүмдү 18 жаштамын деп ойлоймун. Себеби жаштардан калбай биз дагы только алдыга умтулуп аткан мезгилибиз. Гүлнара эже, сиз канча болду бизнеске келгениңизге, кантип келип калдыңыз? Айтып бериңиз кичине өзүңүз жөнүндө. Бизнеске кыскача история. Бизнеске келип калгандын себеби мен крем для себя деп келип калганмын. Для себя эле мен өзүмдүн немемдин оңдошум себеби мен ден соолугума байланыштуу 5-чи жолу ошол операция жүрөгүмө деп даярдап атканда мени боорумду отургузуп коюп, ошол мезгилде мен өзүмө жакшы косметика издейм деп, ушу Фаберлик кислородный косметика для себя гана алам деп, даже мени подписка кылган адамдардан даже отказ кылып келип калгам. Но Кудайга миң мертебе шүгүрчүлүк дейм, Кудайга тобо дейм, абышкамагыбыз ээрчишип жүрүп, амансыңбы албай деп айылдап жүрүп да жумуш кылып атабыз, конокто жүрүп да жумуш кылып атабыз. Себеби ар бир адам өзүнүн жүрөгүн ачыш керек, бирөөнү алдабаш керек, бирөөгө туура кеңеш бериш керек. Ошондо гана өсөсүң. Себеби бул жерде бул Фаберликтин өзүнчө мен мындай деп сезем, какой-то магический өзүнүн бир немеси бар. Себеби бул жерде мен көпчүлүгүн айтам. Тилиңерден кетпегиле биринчи. Дилиңерден кетпегиле. Эч качан адамдарга кыянат келтирбегиле. Өзүңөрдүн тилиңерден кетсиңер, бая Кыргызда макал бар. Буттан чалынган турат, тилден чалынган турбайт деп. Ошон үчүн балдарым, мен силерге айтар кеңешим, сиздер бизден кичинекей Фаберликтен Кыргызстанда немеси боюнча эң улуу адамдарыбыз. Сиздерге айтар кеңешим балдарым, өскүлө, өңгүлө, эч кимди алдабагыла, бирөөнүн бири подписка кылбагыла. Канчалык биз бирөөгө өзүбүздүн жардамыбызды берсек, кызым, Алла Таала бизге ошончолук нерсени берет экен. Мен ушуну көп жактан сездим. Себеби мына быйыл 6-жыл ушул бизнесте. 6 жыл болуптур бизнесте. Биздикилер 1 жылда деле болбойт экен деп кетип калып атышпайбы? Себеби 1 жылда эмес, 1 айда. 1 айда эле кетип калып атышат. Бул жерде чыдамкайлык керек бул бизнесте. Өтө чыдамкайлык, туруктуулук керек. Ансыз биз ийгиликке жетише албайбыз. Мен азыр Асел Сыдыкова менен дагы бир-эки сөз болсо да байланыштым. Я никогда не говорю, что нет. Я смогу, я достигну, я хочу этого деп турам, да, кызым? Молодец. Вообще мотивация зашкаль, бул эже вообще шикарная девушка. Пенсионерка. Не, у неё пенсиясы 200 миң. Кандай ийгиликтерге жетиштиңиз Фаберлик аркылуу? Эмнелер жасадыңыз? Кандай доходторго чыктыңыз? Фаберлик сизге эмне берди? Фаберликтен жакшы ийгиликтерге жетиштик. Абышкама көз акырын эле балдарга да жакшы болдук. Мына быйыл кызыбыздын эң көкүрөк күчүбүздүн тоюн берип, ага RX 300 подарок эттик. Lexus! Иди сюда. Скажи, что это правда. Вот кызы RX, машина Lexus RX 330 апасы подарка кылыптыр. Это вообще супер! Это на свадьбу подарок. 6 жылдан кийин силер дагы бирөөлөргө ошондой подарка кылып каласыңар. Анын үчүн 6 жыл чыдаш керек. Дагы эмне деп айтып кетесиз? Мына кызы эмне деп айтып кетет? Пожалуйста, эки сөз. Нет, не публично. Ладно, уялат экен, ладно. Потому что ушул кызым убагында айтар эле. Мен көчөгө менен кошулуп чыкканда, мам, я не хочу с тобой ходить. Мне стыдно дейт эле. Стыдно дейт экен эле. Азыр эми кызым. А машину получать не стыдно? Нет. Азыр кызым айтат, мам, мен уже экинчи Гүлнара болуп калдым депчи. Бул чистая правда. Это истинная жизнь. Потому что адам канчалык өзү аракет кылса, от себя зависит да, Атыргүл. Мына
мен көчөдөн атыргүлдө тоже хочу мотивировать. Самара. Мен ошентип жолдон жолугуп калганбыз, так что. Биз Ошто случайно жолугуп калганбыз. Мага холодный контакт кылган. Мага холодный контакт кылгандан мен эже фабрикте иштейсиз, фабриктин кийимин кийип алыптыр, аябай стильный баягы. Дешевый көйнөктү кийип алган, атын эле көйнөктү кийип алып отурган экен. Фабрикте иштейсиз десем, сразу эле анан деп калды. Мен да иштейм десем, мен Кеңешова Самарам десем, сени уккам деп экөөбүз таанышып калганбыз, Ошто эле таанышканбыз. Ооба, случайно таанышып калдык, бирок кыздарым вообще силердин аракетиңерге мындай мен аябай сыймыктанам да, Самарочка, потому что мен ар бир эне өзүнүн бала чакасындагы ушундай успешный адамдар болсо экен деп тилейсиң да. Так что ошон үчүн силер дагы аракет кылгыла. Вот чоң рахмат, силердики вообще мощный. Жок, мына жерде айтышат да, мен уже жашым өтүп калды, 30га чыгып эле ошентип беришет анан кийин. Аларга эмне деп айтып кетер элеңиз мындай жашка карабай успех айтпаучу. Бул успех адамдын кары жашын ылгабайт. Ошо да любой момент можно начать. Любой момент. Мен эгер азыр неберелерди карап, кемпир болуп үйдө отуруп калсам деле болмок. Мен дагы менден жаш адамдар отурат үйдө. А бирок не хочу, я хочу помогать всем. Даже Кудай буйруса, менин тилегимде бар. Жакшы, чоң успехтерге чыгып, даже ушул благотворительный, даже мындай жанагы малоимущественный адамдарга мындай жакшы чоң садик ачып койсом деген ниетимде бар да. Молодец, Гүлнар эже, аябай сиз менен сыймыктанам, аябай сизди жакшы көрөм, дайыма сизди көргөндө көзүм жанып кетет. Вот молодец деп мен өзүм айтам, кемпирге окшобой тур дейм да, даже 18 жаштай болуп жүрөт ол эже деп. Сиз биз үчүн аябай чоң мотивация, сиз иштериңизге чоң ийгилик, кийинкиде элитный директор болуп каласыз деп мен чоң ишенем. Чоң Италияда жүрөлү. Рахмат. Өзүм Кудай буйруса ар бир ийгиликке ишенем. Анан саякаттарга көп чыкканса, кайсы мамлекеттерге барып келдиңиз айтып койсоңуз да. Анталияга, мына Дубайга, мына былтыр Доминиканский республикага жолдошум экөөбүз совершенно бесплатно эс алып келдик. Быйыл мынакей Москва, Сочи, Турция, Алмата, бардык жерде барып келдик. Бул биз үчүн эң чоң, айрыкча пенсионерлер үчүн. Конечно. Ийгилик. Ооба да. Мындай ийгиликтердин далайын кылабыз дейбиз, Кудай буйруса. Так что баарыбыз чогуу өсө берели кыздарым. Рахмат, мен жанып кеттим, өзүмдүн ордуна тура албагам, тезирээк Ошко барып ишти башташым керек. Силер жандыңарбы? Чоң рахмат Гүлнар эжеге, ушундай сонун маек буруп берди, бизге сонун мотивация берди иштериңизге. Албан ийгилик, дагы өсө берели. Кудай кааласа, биз менен болсоңуздар, сөзсүз Гүлнар эже менен Италияда бирге болосуз. Пока! Миркаел эже пока кылмарына. Мына ушундай чоң залда бардык обучение алып атышат. Рахмат.